Урматтуу Бел-Алды айыл өкмөтү, мына бүгүн Бел-Алды айылынан баштадык жүрүшүбүздү. Эртең менен эрте ушу биздин ыктыярчы жигиттердин үйүнө түнөдүк. Бир мандаттуудан талапкерлигим койдум, атайын жөө жүрүш менен жүрөм. Система башка болчу да. Акча менен болду, анан аягы эмне болду? Эми эл деле ойлош керек эми. Былтыр аябай акча чачылдыбы? Аябай чачылды да. Абдан чачылды. Мына сүрөт бойлогондон чын ишиң жакшы болсун да. Рахмат. Işte оңой жердин адамы эмеспиз, үрөн бутактуу жердин адамыбыз. Жакшы. Жөө жүрүш менен жүрөм ака. Сага рахмат. Сен мисалы депутат болбой эле иштеп атпадыңбы? Ооба. Депутат болбой эле иштесе болот, депутат болуп иштесе болот. Сен туура адам мисалы. Рахмат. Колдойбуз. Чоң рахмат. Сагана ден соолук эме жөө жүрөт да ден соолугуңа да карап ичиңи. Сумка бул жакта бүт ока таштар бар. Ден соолугуңа карап. Сумканы кие калабыз. 1000 сом албай эле коелу дагы 1000 сомду алманын башынан терип алалы. Бутактан терип алалы 1000 сомду. Баягы татык тузун шайлайлы деп атабыз. Акчабыз келет, үмүтүмдү таркатчак. Туура. Анан эми Кыргызстан келечегин ойлосок, жаштарды колдошубуз керек го. Кандай дейсиң? Саламатсыздарбы, апалар, кандайсыздар? Ден соолук. Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы. Алып атабыз. Деги Кудай таалам өз жеткизсин сага. Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Жолдошуң кыдыр болот. Алла таалам өзү жакшылыгын берсе, баары жакшы болот. Баары ниетиң баары орундалып, элге кызмат кылып, мүдөң аткарылып. Алла таалам ушу баардык жакшылык Алла таалам өмүрөт. Жакшы. Кандайсыздар? Атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Кандайсыздар? Айылдын эле башына чыгып калып окшойт. Жаштар болсун садага кетейиндер. Кимге коюп атасың? Мен коюп атам. Бул байке. Болотбек Согушбекович, Дүйшүналиев. Болду. Сага жетти деп. Жакшы депутат болсоң. Ак ниет бол, э? Чоң рахмат апа. Актага алданбаңыздар кем, актаны түмелеп бол. Ошо актаны түмелеп болот, сен бул берет. Кем жаңы өсүп келатпайсызбы? Кудай буйруса эми. Калдайбыз. Силерден келечек болот. Ассаламу алейкум. Урматтуу Токтогулдук менен туугандарым, жердештерим. Урматтуу Бел-Алды айыл өкмөтү, мына бүгүн Бел-Алды айылынан баштадык жүрүшүбүздү. Эртең менен эрте ушу биздин ыктыярчы жигиттердин үйүнө түнөдүк. Эртең эрте мына туруп, Кудай буйруса жөө жүрүштү баштадык. Жөө жүрүш менен ар бир айылды жөө жүрүп отуруп, жүрөгүн биз ойготобуз. Биздин акчалар барбайт, биздин акыйкаттар барат. Кудай буйруса. Биз менен болуңуздар, урматтуу Бел-Алды айылынын жаштары, ойгонуңуздар, жашоону өзгөртүңүздөр. Саламатсыздарбы, апалар, кандайсыздар? Ден соолук. Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы. Алып атабыз. Деги Кудай таалам өз жеткизсин сага. Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Жолдошуң кыдыр болот. Алла таалам өзү жакшылыгын берсе, баары жакшы болот. Баары ниетиң баары орундалып, элге кызмат кылып, мүдөң аткарылып. Алла таалам ушу баардык жакшылык Алла таалам өмүрөт. El üçün kısmet kılıverir. Azır yaş ekensin, güçke tolup durgan bilimin var eken elin, örkündeyiverir. Чоң рахмат сизге апалар. Заманды өзгөртөлү ушунда жөө жүрүш жүргүзүп атабыз аке. Биз эми пара бере албайбыз. Бирок бара беребиз да, биз сурай беребиз, айта беребиз, дей беребиз. Жаңгоон түшүш керек болот аке. Акчага алданбаш керек болот. Эгер мүмкүн болсо ошондой туура тандоо кылып, туура жаңыланууга алып келгенге салым кошуңуз. Жок, отурабыз, кирип баралы. Кирип барабыз буюрса. Эшикти жаап койсок торпоктоо качып. Эш, жак, еш жап кой. Ассаламу алейкум айке. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Ой, депутаттардан сурай. Мурда эле келип сурап турбайдылар. Мурунбу? Канча жол келдик биз? Көп келебиз да, биз маселелер менен келдик да. Могул жер тегерек арык, берде жаңы арык, кошулорго келип, спецфондтун алкагында маселелер менен келип оттук. Чынбы? Чын, мына булар көө. Так. Азыр эми алдыда
Özümdü biraz tanıştırıp keteyин. Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Бир мандаттуу округтан талапкерлигим койдум. Жана адна мандат. Адна мандат. Мына өзүңүз көргөндөй жөө жүрүштөрүмө жүрөм. Салам алейкум аке. Анан эми заманды өзгөртө турган, заманды бир өнүккөн мамлекетке айланта турган сиздердин азыр мындай колуңуздарда да. Салым сиздер кошушуңуздар керек. Азыр билбейсиздер. Ошон үчүн азыр биз айырмасын көргөзүп коелу. Мына билимди көрүп коюңуз. Мына мен турган турпатым, жаш курагым көрүп коюңуз деп. İspesim ne? Юристми, биринчи билимим юрист, экинчим жок, мамлекет башкаруу, журналист Каныбыз Касим калды уже. Мага. Ыктыярчы. Анан ошо эгер шарт болсоң, ушу жолдорду основной. Анан тати Тооташта жол бар. Bir torpağa çeyin saç tekrar baş torpağa aman sen bilbeysin. Bilem de nege jayloo ketken jol ne gülbeydi eken. Bilen mi? Bilem. O şehirde 100 ming so'm bölüngön bilesizби siz torpağa? 200 ming so'm bölüngön. 2020-yıl bölüngön. Anda biledi ekan. Oşonu biz Kuday bilen televizyonda o şafaklarda alıp jana sarpaş tümleri tatkanda ukkam. Anam şuda tüzük bala ekan dep kaldım. Алдыңызга келип атпайсыңбы? Көрүшпү көрүнүп. Болду, кайсып бар жатадым. Жалгыз. 36'dan ha? 36'dan жалгыз. Familiyan. Дүйшүналиев Болотбек. Номер 2. Номер 2. Анан тандоо сиздерде байке. Саясатчы болсоңуз эми карап көрөсүз. Жок, сенде дирек бар. Бөгүндө телевизордон бериңиз. Сал сүйлөдүң эне мындай коркоктук кылбай сүйлөсөң, өткүл болуп жанагы Акаев деген бала жүрөт го. Ошон Жанар Акаев деп болуп жүр да. Анан сен ойлойт да, мына да тың бала экен деп. Алып туруп, анчамча шелекелерим чачыла дейип сүйлөп. Анан ким болду? Кем жаңы өсүп келатпайсызбы? Мындай буйрукса эми. Калдайсыз. Силерден келечек болот. Жеңем айтыңыз мен келип кетти деп. Ошол жайда бардым. Ошол айтыңыз келип кетти үйгө деп. Жаштар денсаулыктар жакшы. Калайсыз, жакшысызбы? Атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Мен да турам койгом. Көрүп калган чыгарсыз фемилердин. Ошо колонго айтып деп коя сен баарына жек салбайм, Көрүнүшпү? Бул СМИнин күчү, бул ошол туура акыйкат жолдо болсоң, акыры утасың да, ошон үчүн азыр дагы акыйкат жолдо кетип атам мен, ушу жөө жүрүш жүргүзүп. Сиздерге окшогон жаштардын ан сезимин өзгөртөйүн, ушулар ичинде өзгөрсө коом өзгөрөт. Коом өзгөрсө туура таза адамдар келет деген ишеничтемин да. Ошон үчүн акыйкат менен күрөшкөнгө сиздер да салыңыздар, кошуңуздар. Болсо бир аз жөө жүрүш биз менен бир көчө, эки көчө басып койбойсуздар. Акыйкат да эми болчу. Акча эле, дайыма эле акча эле бастырып атым. Адлет болот. Кантесе болот? 97. Биздин келечек экенде. Сен күрөшүшүң керек да, азыр тарсылдап. Азыр мынтип атат да, байлар бардыгы, коомчулук ушундай бир бай өрүп атат. Акчаң жок, эч нерсе кыла албайсың болот деп. Мына бүгүн акчасы жок, сиз тагдыр чечишиңиз мүмкүн да. Кандай жол менен иллюстрация ошол. Галочка коюп туруп, эскилерди, ошол коррупционерлерди, көпөстөрдү өзүңүз талдап келип туруп, шыпыра турган мезгил келди да азырчы. Ошон үчүн туура тандоо кылып, заманды өзгөрткөнгө салым кошуңуз эми. Бийгиребиз. Көрүп, Биз деле шайлоодо айтпайбыз, туура тандоо кылабыз. Аракет кылабыз анан. Эми ошо өзгөртүш. Жок, ар бир адам өзүнөн баштаса эле оңолуп кетет. Биягын өзгөртсөк анан жакшы тандоо алсак. Жакшы эле тандоо кылыш керек. Салам алейкум. Кандайсыздар? Айылдын эле башына чыгып калдык окшойт. Айылдын башына чыгып. Салам алейкум. Кандайсыз? Рахмат. Билалды мен жакшы таанып калыптырам да. Biz şu hakikat жолго чыктык эми. Район деңгээлинде иштерди кылып, дагы деле кылып келатабыз. Анан бир аз күчтөн болсак, анан акчасы жок, эч нерсеси жок, агитатор жок, ушундай жөө жүрүш менен. Кудайча ар бир үйгө кирип болсо да жүрөгүн ойготобуз. Ар бир үйгө ушундай видеолор таратсак, сиздерге окшогон ыктыярчылар, жүрөгүнө жакын алгандар таратып койсо деген. Бир иллюстрация кылсак деген, бир коомду жаңыласак деген бир ой да. Салым кошсоңуздар, Құдай өзгөрөт. Жаңы жүздөр келсин.
жаңы өзгөрүүлөр болсун. Жаңы жаштар баары демилгели болот. Тупурап бир нерсени ойлоп таап, сүскүлөп анткен адам табат да бир нерсени. Анан эски системадан чыга албай атабыз. Биз деле шарияда айтпайбыз. Туурасын тандаңыздар. Өзүңүздөр ойлонуп, биз эми өнүгүү өзүбүздөн башталат да, ушундай карапайым элдин тандоосунан башталат экен. Анан ошентип ар бирин кыдырып, өзүнүн жолун менен сезип деп. Ошо силерге рахмат анда. Аман болуңуздар. Кандайсыздар эже? Билбейм, айылдын башта чыгып калып окшойт, кайта келет окшойсуз. Бул жакка. Кандидатурам койгом. Булар эң оңой, сен ким деген бала? Толук Саргамыштан келет атабыз, жөө жүрүш Толуктан келет атабыз. Саргамыш толук бел алды, ылдый түшөбүз. Жок, токтоолдон болобуз, биз кыдырып баштадык, жөө жүрүш кылып. Өзүбүз. Жөө жүрүштөн Ошо кыдырып. Эмаранан жаштар болсун садага кетейиндер. Кимге коюп атат? Мен коюп атам. Бул байке. Болотбек Согушбекович, Дүйшүналиев. Болды. Сага жетти деп. Кудай ден соолук өмүр берсин, келечегиң кең болсун, ойлогон максатың ишке ашсын, жоболоң көтөрүлсүн балам. Дайыма эл алдында ага кылганың менен. Элдин сөзүнөн, элдин эмелерин уккан жакшы депутаттар болсун. Ак ниет бол, Чоо рахмат апа. Айылдын башына келип калдык. Абасы таза, качы заңгыраган тоолор, ак мөңгүлөр. Кандай сонун керемет. Кыргызстан өкмөттөрү атка минерлер суусун чыгарып, жолун жасап, ушундай карапайым элге жакшы өбөлгү түзүп койсо эле, карапайым элдин жашоосу жакшы болмок. Бел алдыда дагы эмнени байкалдык, ушул балды байкалдык. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан эмес, СНГ боюнча илгери Советтер Союзунда бизде муштөр деген азыркыга чейин бар организациялар. Балдын эң тазасы Токтогулда да. Токтогулский бал деп жадагылса наклейкаларын алмаштырып алып Европада саткандар бар да. Эми Амазонкада Токтогулдун балы сатылат дечи? Туура да, Америкада сатылып атпайбы? Ар бир штатта ушул Токтогулдун балын алып барып саткандар көбөйдү, бирок эми баягы ошо ишмердүүлүктөн да, ошол жакта нарындык балдар ошол жакта нарындан алып кетип калып атышат, жолбозо бизди Бишкекте чогултуп эле ошолор бөлөк наклейканы чаптап алып кетип атат. Бирок СНГ боюнча бул жанагындай ярмаркаларга алып барганда биздин балды көрүп бүт СНГ эли ушундай бир баа берчи да. Эң касиеттүү чөптүн түрү көп да биздечи. Мына ошонун бири бел алдыда да ушу бал менен аябай алектенишет экен. Ар бир үйдө жок дегенде 100дөн 50дөн ящиктери бар да. Мына ушундай биз чоң потенциалын көтөрсөк болот. Ушуну биз экспортко чыгарыш керек. Ал үчүн жакшы ушу иштерман адамдар келиш керек да. Ушул иштин көзүн тапкан, сүйлөшө билген дипломат, акчанын көзүн тапкан эмес, иштин көзүн тапкан адамдар келиш керек болот. Кудай буйрса быйыл канча бир тоннага Катардан, Кувейттен инвесторлор келди. Мына ошол инвесторлорго азыр айылдан экспортко уже жол ачылды да. Мына ошого окшогон ири көлөмдөгү экспорттарды кылышыбыз керек да. Бул да биздин капчыкты бирден бир көбөйтө турган булак да. интернеттен көрүп аткам, толуктан Анда келип калдык эми. Читири жүү менен. Бuyakta жакшы тартат экен. Интернет жана ал жакта тартып чыга албай, кудай буйрса. Мындан нарда азыр сар сөгөт, булак, андан ары өзгөрүшкө кетебиз. График плотный. Анан биз эми бара бербей деп активдөө келип атабыз эми. Ар бир үй бүлөнү ушул ар бир жашоочу менен колдон келишинче жолугуп, жүрөгүн өзгөрткөнгө ушул негизи жаңы жашоону, жаңы тандоону, таза жашоону баштайбыз деген үмүттөмүн мен. Атайын жөө жүрүш кылып жүрөбүз. Ошол эми тандоо сиздерден, аракет кылыш бизден деген. Мен жөө жүрүп отуруп сиздин үйүңүзгө чейин келип калдым. Агалган. Кадимкидей жөө жүрүш десем ишенбей атат адамдар. Ыктыяр стоп ушу жардам берип атышат. Бурап, бадырып. Айылдын башына эле чыгып калыптырбыз. Айылдын акырында жашайт окшойт. Тияктан мындай эле түскүлүү кылды. Такси кыласызбы? Көргөрдө эле.
Avtovokzал маселелерин жакшы түшүнөт экенсиң да. Алдакта жакшы кызматтар кылып атабыз. Чакан чорундар менен урушуп деген. Жанагыда ошо жана камерага айтып аткандагы берги ким талап берди? Ал ошол оппонент да микрофонун өчүрүп кел, элдин астына чыгайлы дедим, качат да. Шулай. Баягы жаңы түстөрдү көргүзүп келип атат дейт агелечи. Анан менин бидимим баскан жолум бүт. Жана эле көрүп аткам да жаначы. Азыр Кел эшикти чыгып келип калсаң. Толуктан чыгып атам, эртең эл алдыга барам дегенчи. Ушундай азыр. Жана Саргамыстан түшүп келаткан эле. Жаңа айылдын бул Толукада көп мен көп барам да. WhatsApp группасына кетирип кой брат. Азыр ушун ачып көрүү. сүрөткө түшүп кетирип койбойсузбу мына келиптир депчи. Телефонду ачып атпа. Акчага алданбаңыздар кем, акчаны түмөлөп. Ошо акчаны түмөлөп алат сен бул ирет. Ошо билет экенсиз го. Ооба. Мелиңиз аман эсен болуңуз. Туура тандабыңыздар. Маанайыңыздар кандай маанай? Уйлем жакшы кудай шүр. Жылдан жылга акчанын деми азайып баратат да. Ооба. Былтыр жаман акча менен согуш болду. Былтыр биз акчанын жок кылдык го. Акчабыз жок эле шайлап. Ошентип бир айылдан жок дегенде башташ керек болуп атат да. Ооба. Бир айылдан үлгү болуп, мен азыр Бес Кыргызстанга үлгү болоюн деп онда жөө жүрүшмөй жүрөм ака. Ya sana rahmat, sen misal deputat bolboy иштеп атпадың ба? Ооба. Yani deputat bolboy иштесе болот, депутат болуп иштесе болот. Sen туурада мисал. Рахмат ака. Болдуңуз? Рахмат. Чоң рахмат. Экенин айтып Көрүп калыптыңыздар беле? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Учрашпайлы. Ооба, картан бердиң балам. Мен центрдемин. Саргамыстан бери жөө жүрүш жүргүзүп ушундай келип атабыз. Бизден пара бере албайбыз, бирок бара бер деп мына жаштарды ээрчитип алып мына дем күч берип атат ушуларды ачы. Буларга мен баш көз болуп заманды бир өзгөртөйүнчү деген эле ниет. Буга чейин канча ден акчаларды алдык. Эми мен эч нерсе бере албайм, бирок мен күчүмдү, акылымды, билимимди телевизордо кандай сүйлөсөм, өңүм деле ошондой. Акыйкат антип таза бир сиздерге карыз болуп бар иш кылбаса, сиздерге акча менен баягы чөнтөгүн, оозун жаап коюп атат да. Анан аларга эч ким сүйлөй албай калып атат. Ошо эле эл үйдөн 100төн агитатор алып атат. Анан айылдын таламын талашайын дегенде баягылар талаша албайт. Келип койсоңуз жакшы болот эле дейт. Мени шайласа, мисалы. Бергел дейт мен, бергел. Шайлабадык белек болду. Келип айыл кыдырып жүрбөдүң белең. Анан канча адам ушинтип мага ишенич артып атат, карыз болуп атам дегендей. Ошол адам ойлонсо, турса дагы карыз болуп ойлонот да адам. Баштаган ишиң дайыма кадамың узак болсун. Алга жүрөбүз, дел болуп, элдин менен аман бол. Элдин керегине жараган жакшы уулдардан бол, балам, Чоң рахмат. Ынтымактуу болсун. Элдин батасын, элдин шайланып кал. Шайланып кал, балам. Партия эмес, бир мандаттуу. Кудай ден соолук берсин сага. Ден соолук эме жөө жүрөт да ден соолугуңа да кара күчүң. Сумка бул жакта бүт ока таштар бар. Алмалар төгүлүп жатты. Мору. Ассаламу алейкум бакелер. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Кандай? Ата мекенин кепкасын кийиптирсиз. Берип койсо кийип болсун. Кача ошого жарайт деп коесузбу? бул кепкалар мындай башка партияга караганда аябай эме болот экен, бышык болот экен. Жок, эми өңүдө өчүп экен бул. Беларустан алмаздан, Армениядан алмаздан калпаган. Жөө да. Жөө да. Беларустан алмазынан, Азыр байке. Лукашенконун алмазынан, Армениянын алмазынан, Пашинянын алмазынан калбаган бизде дагы мондай алмалар бар. Мына ушуларды жакшылап экспортко өөлгө түзүп берип, ушул таможенный союзду бир туура алгылыктуу колдонуп, логистика борборлорун колдонуп, мына айыл жергесин жашоосун ушундай алмалар менен деле көтөрсөк болот. Ар бир мына жарышуучулардын жакындан таанышып атабыз. Ушулар экспортко чыкса, ушулар бүгүнүнө 20 сомдон, 15 сомдон сатып атат. Сирбей жатат. Алып сатарлар алдып атат дегенде, мына ушуну азыр Фрунзе магазиндерине ушул Кытайдан албай, ушул өзүбүздүн жергиликтүүдөн алып. Натуральный алмалар. Кандай натуральный, сочный алмаларчы, жезеңер.
Кандай суу, кандай сочный, ширелүү. Ушулар эле Ушуларды силерди экспортко эметип чыгарыш болчу. Акча бермек болчу тапкан эле. Байлар жок могу түгүл сатып берет. Мунарды каяка сатасыздар? Экспорт, Сиз каяка сатасыздар? Токтогул алып чыгып эле. Алармандар келет. Биз тияка бияка ташый албайт экенбиз. Алармандар канчадан алат? Алармандар келип быйыл аябай тандап туруп сорттоп теберип тепсеп 20 сомдон алып кетип калып атышат. Ай. Итбекер. Анан Булар ал кирүүл алат да могулар, э? болду малга бересиң. Буну малга берет, э? Тигилеринен тебелеп 20 сомдон сорттоп кетет. Алып кеткенден калганы аткоттун малга беребиз. Жебиз, жейбиз. Ток-бок кайнатып коебуз. Ошол эле да. Кыргызстандын өкмөтүнө кайрылмакмын. Ушу хотя бы карапайым элден чыккан, өстүрүп, эмгек кылган алманы хотя бы таможня союзга экспорт кылып берсеңер, эл кыйналбайт болчу. Султан, Алабатмы бирге. яблочный мындай цех сок жасай турганда эле ошондой цехтер болсо. Цехтер болсо. Токтогул. Например, спецфонддо акчаларды ушундай ишкерлерге бир бөлүгүн бөлөйлү деп, жоболорду өзгөртөйлү деген оюм бар да менинче. Эмне үчүн Цех болсо алмакта азыр. Цех болсо буну согун тим эле сызгырып туруп жанагы Белоруссиядан, Казакстандан соктор келип атпайбы, садачок деген. Ошолорду кылсак болот да. Болот. Анчын ошондо ишкерлери буларга үйрөтүп, ошону кичинекей станок, цех. Станок 5000, бир 10000 долларга чейин сок чыгарган. Аны эми 3000 доллардан баштап. Аткот. Аткот. Мындан соң сок чыкмак. Натураль сок чыкмак. Андан сырткары мына тажиктер болсо, сухофруктулар жасап, мына Европага чейин жөнөтүп атат. Европага чейин Россияда сухофруктун тажиктер камсыз кылат. Мына ушуларды ушуну как кылып, булардан компотту кандай жасайт билесиң го, кактарды жанагы. Мына нават чайканалар сатып атпайбы мисалы, кактын түрү менен аралаштырып. Тура 300 сомдон сатып атат го чайниктерин. Мына ушу кактардан жасалат да. Сухофрукту жасаш керек, Сатып алып ичип атабыз. Суюк. Шылдыраган эле бир сууну ичип атабыз. Муну станогубуз болсо ишкерлер монтип эмес. Дипломубузду алып алсаңыз болмок экен колуңузга. Дипломубузду алып алсаңыз болмок экен колуңузга. Диплому жок, жогорку кеңешке каттабайт да негизи. Каттабайт да. Алда документ беречендер ошол менен. Жок, ошо айта беришет экен да, ошону айтып атам да. Ушу система башка болчу да. Акча менен болду, анан аягы эмне болду? Эми эл деле ойлош керек эми. Былтыр аябай акча чачылдыбы? Аябай чачылды да. Жаштар биздин келечекте жана калпайтып атпайт жонда. Мисалы мону колдойбуз бул жигит. Колдойт да. Эртең дәүрөнү жөнөтөт, бүт ошо менен калабыз. Акчабыз келет, күнү-түнү таркатышат. Туура. Анан эми Кыргызстан келечегин ойлосок, бир жаштарды колдошубуз керек го, эч кандай дегенге. Туура. Мурдагы деле каршы чыкпадык беле. Акчаны алып жаштар балдар шайлайды. Элекен элди арган. Бизнесмендерди шайлап барып эле. Аналар бар. Эки сөздү окуй албаган, эки сөздү жаза албаган. Эми көрдүм го. Туруп карап атты. Саламатсыздарбы? Бир мандаттуудан талапкерлигин койдум, атайын жөө жүрүш менен жүрөм. Токтогул центринен болом. Көрүп калып атасыздарбы интернеттен саргап? Интернеттен көрүп атасыздарбы? Монти таксилер менен эле жылып ушундай келе атабыз акырынан. Эми азыр бул жолу эми коюп атасың. Өзүм жогорку билимдүүмүн, юриспруденцияны бүткөм өзүм. Анын көйгөйүн жакшы билем, бул жактын көйгөйүн. Мен бел алды менен байма өзүм да катташып бел алдынан келе атам. Сары сөгөттүн проблемасы чоңураак да, могу жаңы арык менен тегерек арык. Быйыл дагы могу долбоорго кайра башынан караганга акча бөлүнгөн дагы. 250 миң сомдук. Эми ошол иштесеңер да акпайт калды. Эми башында ошо туура эмес проекттерди ишке ашырышканда ошол жана мен айтып келатам. Коррупциялык схемаларды түзүшкөндө атайын ушундай акпай тургандай кылып. Бизди тарта бердик ишке. Ошол эми бул ирет эми акча эмес, бул ирет эми чыныгы инсандар, чыныгы билими барлар, чыныгы эрки барлар утуш керек да. Анан эми атайын ушундай жөө жүрүштөр жүргүзүп атам ошо адамдардын негизи шайлоочулардын аң сезими өзгөрсүнчү, жаштар бир багыт алсынчы депчи. Эми мен эми силерге терең ишенем эми. Өзгөрөсүздөр, өзгөртөсүздөр, коомду өзгөрткөн сиздер өзүчө.
Конституцияда да жазылып турат. Бийликтин бутак эл деп, анан өзүбүз туура тандоо кылбасак, эми жалаң эле мени деп айта албайм, бирок таразалап көрүш керек болуп атат да. Мен азыр оппоненттерди чакырып атам. Жолугайлы, келгиле, элдин астына чогуу чыгайлы. Кече күнү бул жактан бир өзүң кармап алып калып качты менден. Байлар ушинтип качып кетип атат тилекке каршы. Анан алардын агитатор жалдап коет экен 20-дан 30-тан. Менде агитатор жок. Коштоп ыктыярчы балдар эле бар да. Мен жалгыз эле калдым окшойт, калганы баардыгы ошо. Агитатор дагы чогуу. Менде агитатор жок. Коштоп эле жүргөн балдар бар. Азыр айыл-майыл кыдырам, Кудай буйрса. Ошол сиздер менен таанышканыма кубанычтамын. Туура тандоо кылып өзүңүздөр таразалага көрөсүздөр. Ойлогон максатыңа жетип, элди журтты ойлогон жакшы балдардан чыган балдардан болгон, Рахмат. Иштериңиздарга ийгилик. Менен подписка болуп коюңуздар каналга. Болот деген. Мына ошентип биз бел алдыдан ылдый Сары Сөгөткө түштүк. Азыр Сары Сөгөттө маселе өтө көйгөйлүү. Бул жерде ошол айдоо аянттар жетпейт. Бул жерде ошол суу негизи таза суу дагы жетпейт. Бирок мына бул жерде талай ташыйч, аким өзү айыл өкмөт болуп турганда ушул асфальттар кылган. Мына ушул асфальттарды биз дагы улашыбыз керек. Анан жанагы жаңы арык менен тегерек арыктагы буларга айдоо аянттар, айдоо жерлер аста, ошолорду өздөштүрүп беришибиз керек. Мына азыр Сары Сөгөт айылына келдик. Жарандар менен ичинен таанышып, өзүбүздү тааныштырып, план программабызды тааныштырып, азыр жаштарды берди демилгелеп, Кудай буйрса азыр бүт айыл апаны бардыгын көчөмө-көчө кыдырып келебиз. Анда эмесе кеттик. Бул жактын эмеси эң көйгөйлүү маселеси кайсы? Көйгөйлүү маселеси ошо жана тегерек арык менен жаңы арыктагы суу чыкпаган. Мына спецфонд түптөлгөндөн баштап канча жылдан бери так датасын билбейм, бирок 36 же 54 миллион сом акча коруп кеткен да. Анан суу чыккан эмес. Суу чыккан эмес. Азыр дагы бирок эметип атат, Ошол жерде канча деген председательдер алмашты да, ошол спецфонддун председатели. Талай Коёнуш, Шотоев деген алмашылды, Тотонов деген алмашылды. Ошол жака акчаларды которуп отуруп. Салам алейкум. Эчтериз чечек эмес да, салам алейкум. Мына сүрөт бойлогондон чын ишиң жакшы болсун да. Рахмат. Бизде оңой жердин адамы эмеспиз, үрөн бутактуу жердин адамыбыз. Жакшы. Чоң. Ийгилик каалайм. Жигит болду, ийгилик каалайбыз. Эл үчүн деп чуркап жүрөсүң. Өлкө болгондон кийин эл үчүн чуркаш керек. Ооба, биз элге каршы болуп барсак, Кудай буйрса элге жалаңыш элге кызмат кылабыз. Анан акча менен чачып барганда карап эле сураштыра беребиз да ким боласыз деп. Шайлоо учурунда плакаттар чыгарып, бирок кереги бар экен. Мына ушу айыл жергесинде тижекте мекеним Кыргызстан деп четемби ушундай жаап коюптур. Кереги тиет экен бирок. Мен атым болот деп. Мелем Дүйшүналиев. Бир мандаттуу округтан ошол талапкерлигин койдум жогорку кеңешке. Көйсүн өтө гой, өтүп кет. Шуну жүрүп жүрөбүз Саргамыштан эмиш. Туура келет экен буюрса ар бир айыл өкмөткө, ар бир айылга Насип кылсын. Ооба, Насип болуп өтүп барсын. Кудай Кудай буйрса. Сиз телефон колдоносузбу? Ооба. YouTube'га кирип катталып койбойсузбу мага? Ошол жактан кечинде көрүп бир эрмектеп болсун. Мен өзүм Сендирден болом. Жөнөкөй үй бүлөдөн, 11 тууган үй бүлөнүн 9-жолом. Үй бүлөм бар. 2 билимим бар. Экинчи билим алып атам да азыр. Мамлекеттик муниципалдык башкаруу деп атайм. Адна мандатына койдум, жөө жүрүштөр менен жүрөм. Ушу заманды жаштар өзгөртөйүлчү деген оюм бар. Эми акчага кайра алдан мен деле бир акчага байланып бирөөгө кошулуп алсам болмок. Азыр эл жер мени кичине болсо да эл жер таанып 3 жылдан бери кылган кызматымды баалап атат. Мен эчкимге принципиалдуу кошулган жокмун. Ушул сиздердей аталарга, ушу интернет колдонбогон апаларга жеткирип, жаңылануу кылайлычы деп ушинтип бирден бир үйүнө кыдырып жүрөм. Сарыгамыштан баштап келдим. Сарыгамыштан баштадым ушу. Келатам жандоштор булар, агитатор деген жок. Анан эми бара бер деп ушинтип келип атам эми. Кыргызстан макулдап. Мен кайным болот.